Нұрзатын жұмғалдан бері іздеп тапқан аруыңмен. Ыйык жандар чыгарманын аты айтып тургандай эле мында тарых барактарында каратак болуп жазылып калган Баткен окуясы чагылдырылган. Мындай оор кырдаалды театрлаштыруу албетте өнөр инсандарына да оңойго турган эмес. Согуш жоготуусуз болбойт экен. Ошон үчүн ата-бабаларыбыз эл жигит эл четинде, жооп экинде деген акыл сөздү бизге мураска калтырган. Эл жерин коргоп, баатырларча курман болгон куралдашыбыз катардагы жооптер Иманбек уулу Жейишбектей баатырларыбызга түбөлүк таазим. Роль боюнча айта турчу болсок, бул роль бизге мен жеке өзүмө көп кыйынчылыкты туудурган жок деп айта кетет элем да. Эмнеге дегенде ушул кыргыз-тажик болуп өткөн окуясында биз дагы ошол чек араны коргогон жоокерлердин арасында тамак ашын ташып, курал жарагын октошуп, ошол жерде биз дагы жүрүп аралашып калдык. Ошого мага жеке өзүмө кичине жеңилирээктей болду да. Биз тааныштык. Ал жак кыз менен, бала менен, бүт баары менен даяр персонаж болгондуктан таанышып, негизи мүнөзү кандай, ошону бүт изилдеген аракет кылдык. Бул кыз аябай эрктүү, күчтүү, анан өтө бир жашоодо көп нерсени ойлонуп, ошо жакшы чечим чыгарган кыз жөнүндө ойнош бираз татаал болду. Эми кандай болгон кезде дагы биз ошону көзүбүз менен көргөн үчүн бизге бул окуяны жүрөгүбүздөн өткөзгөн аябай кыйын болду. Аны менен катары аталган спектакльде кыргыздын улуттук үрп адаты, каада салты да камтылып кеткен. Эң башкысы жаштар үчүн тарбиясы зор болгон чыгармада мекенге болгон сүйүүгө өзгөчө басым жасалган. Спектакльбиз 2023 жылы аз убакыттын ичинде даярдалды. Негизи 1 ай убакыт кетти. Бул спектакльди албетте Кыргыз Республикасынын эл артисти Талант Апиев агайыбыз даярдады. Спектакльге жалпысынан 300 миңге жакын каражат кетти. Спектакль 1 айдын ичинде даярдалып, анан гастролго чыга баштадык. Жалпысынан бул спектакльде бүгүнкү күндө 14 каарман роль аткарат. Эл сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, тарыхка жан берген өнөрпоздордун тартуулаган спектакли көрүүчүлөрдүн копулуна толду. Бүгүнкү спектакльден келечек муңдарыбыз сабак алып, өсүп келе жаткан жаштар, жигиттердин бардыгы патриот болуп, мекенчил болуп, мекенди коргогонго даяр болгонго үгүттөгөн жакшынакай спектакль болду. Спектакльден жолу шыдыр болсун. Бизге аябай жакты, биз аябай эмоцияларга берилип, ыйлап, аябай таасирлендик. Бул деген биздин мамлекетке, мамлекеттик коопсуздукка, негизи биздин андай мекенге болгон мамилебизди көрсөтөт да. Белгилей кетсек, мамлекет башчынын демилгеси менен маданият жана искусство тармагына республикалык казынадан 673 миллион 515 миң сом бөлүнгөн. Аталган каражат театрда спектакльдерди коюуга, гастролдорго чыгууга жана өлкө аймагында театрлардын материалдык жана техникалык базасын жакшыртууга жумшалат. Эльвира Аширбекова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.